Москвада кыргызстандык жарандардын массалык мушташы катталды. Бир адам каза таап, 3-өө оор жаракаттарды алды. Туристтик компаниядан билет сатып алган 100дөн ашуун адам алданып, ара жолдо калды. Балдарын Түркияга Олимпиадага жиберем деген ата-энелерди сызга отургузган аял абакка отурду. Маселеси жылдап чечилбеген айылдыктар өзүн өзү өрттөөгө аракет кылышты. Жер чыры тургундарды чектен чыгарды. Жалпы республикадык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Эң жогорку балга жеткен улан кыздар каалаган окуу жайына тапшыра алат. Ал эми талантына ишенгендер тестке катышкан эмес. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Москвада кыргызстандык жарандар катышкан массалык мушташтан бир адам каза болгону кабарланды. Окуя бүгүн таңгамал Электрозавод метро станциясынын жанында болгон. Көйлөрдүн айтымында Кыргызстандын жарандары Ысык көл ресторанынан мас абалында чыгып, пикири келишпестиктен улам ортодо мушташ чыгып, бычак колдонулуп, бир киши мерт кеткен. Дагы 3-өө оор жаракат алган. Учурда полиция кызматкерлери иш алып барууда. Ал эми Ысык көл рестораны жабык турат. Чүйдө 7 киши ММА мушкери Муса Юсуповду токмоктоп кетишти. Окуя кечээ Аламүдүн районунун Виноградная айылында болгон. 24 жаштагы спортчуга кол салгандар анын уюлдук телефонун 500 000 сомун алып кетишкен. Алынган маалыматтар боюнча мушкерди топ адам арматура менен сабаган. Мунун кесепетинен спортчунун буту сынган жана бир нече жеринен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Учурда кылмышка шектүү 7 адамдын бирөө гана кармалды. Окуянын чоо жайы Мерим Мамбетованын сюжетинде. Бул видеодогу катуу сабалган адам ММА мушкери Муса Юсупов. Чүй областынын Виноградная айылында жашаган спортчу кечээ 18-июнда күндүзгү саат 2 чамасында айылдын мечитинин жанында өтүп баратканда белгисиз бирөөлөр арматура менен кол салышкан. Бул учурда мечиттен чыгып келе жаткан башка адамдар ортого түшүп, мушкерди аман сактап калышкан. Мне позвонили вчера. Эгер мечиттен чыккан адамдар арачага түшпөгөндө менин балам аман калат беле, ким билет. Аны так айта албайм. Анткени ага кол көтөргөн адамдар аны зөөкүрлүк менен сабашкан. 7 киши болгондо да арматура менен сабашыптыр. Бул учурда мен жумушта болчумун. Мага туугандарым чалып, баламды сабап кетишти. Азыр ооруканага баратабыз деп айтышты. Мен дароо эле жөнөдүм. Келсем баламдын абалы оор экен. Айрым учурларда ал эси үчүн жоготуп жатты. 24 жаштагы Муса Юсуповду туугандары дароо эле Чүй облустук биргелешкен ооруканасына алып келишкен. Дарыгерлердин айтымында бейтаптын оң бутунун тизеси сынып, сөөктөрү майдаланып кеткен. Ага кечээ операция жасалган. Ошондой эле мушкердин баш мээси катуу чайкалган жана денесинин бир нече жеринен жаракат алган. Муса Юсуповдун бутуна жакын арада дагы бир операция жасалышы керек. Жанынан түшкөндө бүт керектүү медициналык жардамдарды көрсөтүштү. Жаракаттардын, жаралардын баарын обработка кылышып, бүгүнкү күндө акыбалы канааттандырарлык. Кырдаалдан чыккандан кийин, критический состояниедан чыккандан кийин сынган бутун операция кылыш керек болот. Операциядан кийин акыбалы жакшы болгондо амбулаторный дарылаганга үйүнө чыгарабыз. Боец катары спорт менен башканга убакыт керек болот эми. Жок дегенде 3-4 ай дарыланыш керек, реабилитация болуш керек. Андан кийин толук бүтүп, ден соолук калыбына келгенден кийин спорт менен заниматься боло берет. Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгы каракчылык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда мушкерге кол салган 7 кишинин арасында Казакстандын Алматы шаарынын тургундары дагы бар. Милиционерлердин айтымында Муса Юсуповду алыскы туугандары сабашы мүмкүн. Алардын ортосундагы чыр-чатак пикир келишпестиктен улам чыкканы айтылууда. Бул окуя болгон күнү эле кылмышка шектүүлөрдүн бири катары Виноградная айылынын 42 жаштагы тургуну колго түшкөн. Ал эми алтоонун дайыны жок. Жаракат алган адам тарабынан арыз жазылган, ал арызында ошо бир нече адамдарга чара көрүп берүүнү суранган. Ошол эле 18-июнь күнү болжол менен саат 2:00 чамасында белгисиз адамдар тарабынан ага карата темир арматура менен бир нече жолу денесине залакага келтирип, жанында жүргөн уюлдук телефон жана 500 000 сомун алып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалымат дароо бирдиктүү реестрге 202 беренеси менен катталып, сотко чейин ишке өндүрүш иштери башталган. Учурда спортчунун сабалышы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле мушкерге кол салган башка шектүүлөрдү кармоо аракеттери көрүлүүдө, дешет тартип сакчылар.
Чүй областынын 100гө жакын тургуну жер маселесин чече албаган өкмөткө нааразы болуп, айрымдары өзүн өрттөөгө аракет жасашты. Бүгүн Сокулук районундагы Военно Антоновка айылында колунда кызыл китеби бар жер ээлери кезектеги нараачылык акциясына чыгышты. Алар өз участактарында үй курууга уруксат беришин талап кылышты. 10 жыл мурда эле 3600 кишиге 4 сотыктан жер бөлүнгөн. Бирок кызыл китепте айдоо багытында деп жазылып калгандыктан жергиликтүү бийлик жер тилкелеринде курулуш иштерин баштоого уруксат бербей келет. Тургундардын арыз муңун Рахат Жаныбекова угуп келди. Чүй областынын Сокулук районундагы Военно Антоновка айылында мына бул жер 3600 кишиге 4 сотуктан бөлүнүп берилген. Алардын тең жарымынын колунда кызыл китеби бар, бирок анда айдоо аянты катары белгиленип калган. Мындан улам жерди сатып алгандар 9 жылдан бери бул жерге үй сала албай келишет. Анын үстүнө айдоо аянты катары белгиленип калгандыктан бул жерге эгин эгип пайда көрөйүн десе суга суусу дагы келбейт экен. 9 жыл күттүк. Закон чыгат, эртең чыгат. Военно Антоновка айылындагы талаш жараткан жердин жалпы аянты 200 гектарга жакын. Ал жерге курулуш иштерин баштайбыз дегендер шагыл таш түшүрүп, электр мамыларын да тартып коюшкан. Ал тургай убактылуу жашап туруу үчүн бир бөлмөлүү үй сала баштаганда Военно Антоновканын жергиликтүү кеңешинин кээ бир депутаттары менен ортолорунда түшүнбөстүктөр жаралган. Мындан улам 100дөн ашык жер ээлери бүгүн топтолушуп, көйгөйүн өкмөт чечип бербесе, өздөрүн өрттөй турганын билдиришти. Желим бөтөлкөлөргө бензин дагы куюп алышкан. Парламенттен 12 депутатка ушул жерге келип элдин көйгөйүн келип көрүп бериңиздер десек, бир депутат басып келген жок. Эртеси күнү улак чабышка барыштылар. Бизди камазын, атсын. Салабыз биздин бала чакабыз монтип жүрө албайбыз. Биз жер саткан адамдар эмеспиз, чыдабайбыз. Эгерде чын эле ушундай чын эле Кыргызстанда чындык бар болсо, биздин талабыбыз Ак Ордону ушундай эле мыйзамсыз салган жерлердин бардыгы сүздүрсүн, ошо жерди сүздүрүп турган бизге келсин. Жок, мыйзамды ушул убакка чейин сыйлап келдик. Мыйзамды сыйлабаган адамдарга, сыйлабай салып алгандарга мыйзамдаштырып кетип атат жерлердин баары. Мен бир эле Ак Ордону айта алам. Кыргызстан боюнча мыйзамды сыйлабай, захват менен салып алгандарга мыйзам